Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Финансы, акча жүгүртүүсү жана насия дисциплинасы боюнча бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыздын темасы инфляция жана анын түрлөрү. Инфляция деген сөздү көп угуп жатабыз. Бирок биз инфляция түшүнүгүн билебизби жана ал эмнени түшүндүрөт деген суроо бардыгыбызда пайда болот. Анда эмесе балдар, лекцияны жакшылап угабыз. Бүгүн билип алсаңыз болот. Инфляция деген эмне? Инфляциянын түрлөрү, инфляциянын себептери кандай, инфляциянын кесепеттери кандай жана инфляция сизге кандай коркунуч туудурат? Өкмөт инфляцияга каршы кандай чараларды көрө алат? Статистикалык маалыматтардын негизинде инфляциянын түрүн жана тибин аныктоо, инфляциянын терс жана оң таасирине мисал келтирүү. Анда эмесе балдар, лекциянын планы менен таанышып алсак. Инфляция түшүнүгү, инфляциянын себептери жана түрлөрү, инфляциянын кесепеттери жана үйгө тапшырмалар берилет. Алгач инфляциянын аныктамасын тактап алабыз. Инфляция бул латын тилинен алынат. Бизче которгондо агуу же көбөртүү деген түшүнүктү берет. Узак мөөнөттүү мезгил ичинде товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баалардын жалпы деңгээлинин жогорулашы. Инфляция бул баалардын көтөрүлүшү. Бул акчанын сатып алуу жөндөмүнүн төмөндөшүнө алып келет. Инфляция бул экономикада баалардын жалпы деңгээлинин туруктуу жогорулаган тенденциясы. Дефляция болсо, бул экономикада баалардын жалпы деңгээлинин тескерисинче төмөндөө тенденциясы болуп эсептелинет. Анда эмесе балдар, инфляциянын себептерин тактап алсак, кандайча себептерден инфляция келип чыгышы мүмкүн? Биринчиден, улуттук банктын ойлонулбаган саясаты боюнча. Экинчиден, мамлекеттик бюджеттин дисбалансы мамлекеттин тартыштыгына алып келет. Үчүнчүдөн, туура эмес кредиттик саясат болушу мүмкүн. Төртүнчүдөн, коркунучтуу инвестициялар. Бешинчиден, инфляциялык күтүүлөр. Алтынчыдан, экономикалык эмес факторлор. Булар согуштар, революциялар жана башка факторлордун себебинен инфляция пайда болушу мүмкүн. Инфляциянын түрлөрү бир нечеге бөлүнүп кетет. Инфляциялык процесстин мүнөзү боюнча алар ачык жана алсыз болуп бөлүнөт. Ачык болгондо макроэкономикалык туруксуздук баалардын эркин өсүшүндө байкалганда болот. Алсыз болгондо мамлекеттик бааны контролдоонун таасири астында келип чыгышы мүмкүн. Таркатылган жери боюнча жергиликтүү жана дүйнөлүк болуп бөлүнөт. Жергиликтүү булар баалардын көтөрүлүшү бир мамлекеттин ичинде гана жүргүзүлөт. Дүйнөлүк болгондо баалардын өсүшү бир катар өлкөлөрдү каптаган учурда болот. Болжолдоо мүмкүнчүлүгү боюнча инфляция күтүлгөн жана күтүлбөгөн болуп бөлүнөт. Күтүлгөн инфляция бул экономикалык субъектилердин күтүүлөрүндө жана жүрүм-турумдарында эске алынат. Күтүлбөгөн болгондо бул калк үчүн күтүлбөгөн нерсе болот дагы, анткени баанын деңгээлинин иш жүзүндө өсүү темпи күтүлгөндөн да жогору болуп кездешип калат. Баанын көтөрүү темпи боюнча инфляция 3 бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси сойлогон инфляция. Баалардын өсүшү 5-10% ашпаганда көзөмөлдөнүүчү инфляциянын тибине кирип калат. Экинчиден, галопирующий ат менен болгон инфляцияда 2 орунду цифралар, баалар жогорулаганда инфляцияны башкаруу кыйыныраак болуп калат. Үчүнчүсү гиперинфляция. Бул инфляцияда эң коркунучтуу жана контролсуз түрү болуп эсептелинет. Номиналдык акча сунушунун эң чоң өсүшү, баанын көтөрүлүшү 100%дан да ашып кетиши ыктымал. Эми балдар, инфляциянын деңгээли менен таанышып алабыз. Алгылыктуу инфляция бул төмөн инфляция. Мамлекеттин ички дүң продукциясынын реалдуу өсүш арымын сактоого мүмкүндүк берет. Адатта жылына 3-4%дан ашык эмес болот. Экинчиден, жол берилгис инфляция. Бул жогорку инфляция болуп эсептелинет. Жылына 15-20%дан ашык болот. Мамлекеттин ички дүң продукциясынын реалдуу өсүшүнө
терс таасирин тийгизет. Үчүнчүдөн, инфляция гипер болгондо экономикада баалардын өсүшү 50%дан да ашыкча жогорулаган учурда бул гиперинфляция болуп эсептелинет. Эми балдар, слайдта көрүп турасыңар, бул инфляциянын формуласы. Инфляциянын деңгээлин биз кантип аныктайбыз? Ал үчүн учурдагы жылдын баа деңгээлин базалык болгон жылдын баа деңгээлине салыштырабыз дагы, кайрадан базалык болгон жылдын баа деңгээлине бөлүп, кайтара 100%га көбөйтөбүз. Ошондо бизге инфляциянын деңгээли келип чыгат. Инфляциядан ким пайда көрөт? Инфляциядан туруктуу эмес кирешелер боюнча жашаган адамдар пайда көрөт. Карыз алган адамдар, анткени алар кымбат акча алып, арзан беришет. Ким инфляциядан утулат? Биринчиден, белгиленген кирешелер боюнча жашаган адамдар. Булар пенсионерлер, майыптар жана башка социалдык төлөмдөрдө жашаган жарандардын категориялары. Экинчиден, мамлекеттик кызматкерлер секторлору. Алар акчаны аз сатып алуу жөндөмү менен алышат. Үчүнчүдөн, аманат ээлери баалардын өсүшү менен үнөмдүү наркты төмөндөйт. Төртүнчүдөн, насыя бергендер, себеби алар кымбат акча беришет, бирок арзан алып калышат. Эми балдар, инфляциянын кесепеттери. Булар төмөндөкүлөр. Кирешелердин төмөндөшү, экономикалык башкаруу тутумунун бузулушу, коомдогу чыңалуулар, аманаттардын жана салымдардын жешилиши, төмөн керектөөлөр, өндүрүштүн төмөндөп кетиши. Бул инфляциянын кесепеттерине кирип калат балдар. Эми мамлекет тарабынан инфляцияга каршы кандай иш-чаралар өткөрүлөт? Биринчиден, акча кредит саясатын жүзөгө ашыруу. Экинчиден, мамлекеттик бюджеттин тартыштыгын кыскартуу. Үчүнчүдөн, тышкы инфляциялык басымдарга каршы туруу. Төртүнчүдөн, улуттук валютанын курсун бекемдеп кармоо. Бешинчиден, импортко түрткү берүү болуп эсептелинет жана башка чаралар колдонулат. Сабактын жыйынтыгы. Инфляция бул татаал процесс. Бул процессти мамлекет көзөмөлдөп турат жана анын деңгээлин кармап туруш үчүн бир нече иш-чараларды өткөзөт. Мисалы 2019 жылы инфляциянын деңгээли Кыргызстанда 4% менен аныкталган. Бул деген жакшы көрүнүш, баалардын туруктуу турусу дегенди билгизет. Мамлекет үчүн дагы иш-чараларды өткөзүп, өз учурунда мамлекет тарабынан пайыздарды жана бааларды туруктуу кармап турат дегенди билгизет. Материалдардын кыскача жыйынтыктайбыз. Инфляция деген эмне? Ал кандай көрсөткүч менен өлчөнөт жана ал кандайча классификацияланат? Инфляциянын негизги себептери кайсылар? Инфляциянын оң жана терс таасири кандай? Өкмөттүн жүргүзө турган инфляцияга каршы чараларын санап өтүңүз. Эми балдар үйгө тапшырманы жазып алгыла. Биринчиден, теманы дептерге конспект жазабыз. Экинчиден, тема боюнча татаал жана жөнөкөй кластерлерди түзөбүз. Үчүнчүдөн, инфляциянын түрлөрүнө мисал келтиребиз. Төртүнчүдөн, мисал келтирип жооп жазабыз. Канчалык жогору инфляция реалдуу кирешени азайта алат? Ийгилик балдар. Бүгүнкү өтүлгөн лекцияларга мен төмөндөгү адабияттарды жана маалымат булактарын сиздерге сунуштайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.